Керектөөчүлөрдүн саны канчалык көбөйсө, электр кубатына болгон муктаждык дагы өсөт. Айрыкча көйгөй кышында жаралат. Мындан улам климаттык шарты катал теңиртоолук жарандарга электр энергиясын үзгүлтүксүз берүү максатында жогорку кубаттуулуктагы трансформаторлор коюлуп жатат. 160 квалык кубаттуулуктагы трансформатор 250 квалык трансформаторго алмаштырылып атат. Себеби жылдан жылга кардарлардын саны өскөндүгүнө байланыштуу. Азыр бул трансформаторда 45 абонент свет алат. Маселен, быйыл Нарын районуна 250 киловольттук 6 дана жана 160 киловольттогу бир жаңы трансформатор коюлууда. Алардын 4-тө кубаттуулугу аз. Эски делген трансформаторлордун ордуна алмаштырылса, калган 3-ө жаңы көмөкчөрдөнгө орнотулуп жатат. Учурда 2 трансформаторду Миң Булак айылына коюу жумуштары жүрүүдө. Буга чейин 371 160 ква кубаттуулуктагы трансформатордо отурчу, бул жакта кардарларча. Эми бул 250 квалка орнотулуп, ушундан электр энергиясын ала башташат да, колдоно башташат. Быйыл Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому тарабынан Нарын облусуна 36 дана жаңы трансформатор алынып берилди. Ошондой эле облустук ишкана жогорку кубаттуулуктагы дагы кошумча 8 трансформатор коюуда. Натыйжада 1004 чыңалуудагы трансформаторлорду орнотуу менен көмөк чордондордун кубаттуулугу 5000 киловольт амперге чейин жогорулатылды. Бизде жогорку чыңалууда 110 киловольт трансформаторыбызды алмаштырдык. Ал жерде 40 000 киловольт амперлик трансформатор алмашылды. Мурун 25 000 турчу. 25 000 болсо ошо каскаддык жол менен, ыкма менен Алато подстанциясына алып бардык. Алатодон чыкканды Чолпон подстанциясына, ошондо ал жерден биз где-то бир 25 000 киловольт ампер дагы кубаттуулукту жогорулаттык да мурункудан. Жалпысы биз ошондо 45 трансформатор орнотуп бүттүк бүгүнкү күнгө. Учурда Нарын электр тармактары ишканасы кышка 92% даяр. Октябрдын аягына чейин пландалган иш толук аткарылат. Белгилей кетсек, быйыл Кочкор районунун 5 айылын камсыздай турган дөң алыш көмөк чордону курулуп, жакында ишке берилет. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.